USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоору жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу аркылуу калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган. Долбоор 4 жылдын ичинде Жалал-Абад, Ысык көл, Нарын жана Ош облустарынын 50 муниципалитетине жардам көрсөтөт. Ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында Каракол шаарында атайын окуу семинар болуп, ага Түп районунун Түп, Кудургу, Талды Суу, Михайловка жана Карасаев айыл аймактарынын тийиштүү кызматкерлери катышты. Ошо USAID проектсинин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна катышып атабыз. Буга чейин улар менен көп иштерди алып барганбыз. Мына өнүктүрүү саясат институту Союз МСУ болуп, Хелватас уюму тарабынан быйыл ошо 500 миңге грант утуп алып, 2 Түптүн чоң көчөсүн освещение жасаганбыз. Мына ушундай проекттер көбүрөөк эле боло берсин. Улар менен кызматташууга дайыма биз даярбыз. Көп нерсени үйрөнөбүз. Эң негизгиси элибизге бир жакшы бир иштерди көрсөтсөк деген ойдо келдик бияка семинарга. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги жана өнүктүрүү саясат институту USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунда жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иштер бир катар багыттар боюнча жүргүзүлөт. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталган артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу болуп саналат. Экинчи USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун экинчи багыты жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алуу процессине жергиликтүү жамаатты тартуу жана жергиликтүү жамааттын катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Долбоордун иш-чаралардын үчүнчү багыты бул улуттук деңгээлде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына багытталган мамлекеттик саясатты күчөтүү жана бүт өлкө боюнча мыкты кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга багытталган мыкты тажрыйбаларды бөлүшүү жана тажрыйба алмашуу иретинде маалыматтарды таратуу. Долбоор менен өнөктөш болгон муниципалитеттер башкаруу ыкмаларын жакшыртуу үчүн атайын окуулардан өтүп, эксперттик кеңештерди алышат. Бүгүнкү иш-чарада аталган долбоор менен иштешип, ийгиликтерди жараткан Ысык көл районунун Ананева айыл аймагынын башчысы өздөрүнүн иш тажрыйбалары менен бөлүшүп, катышуучулардын суроолоруна жооп берди. USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоору 2021 жылдын сентябрь айында башталган болсо, 2025 жылдын сентябрь айында аяктайт. Мирим Субакунова, Нурден Урманбетов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан.